Өткен жұма сіз жақсы білесіз, онкологияда бір жап-жаш мұғалім, ой, неме, врач 119 мың пара столында тұрады да жадырап ошол, бір күндік жұмышында 119 мыңден тапса, бұл онкологиялық оорукана емес, бұл жер бір бизнес-центр да ер. Онкологиялық бор-бор эме оорукана емес эле, ал жер бизнес-центрге айланып калыптыр деп кабылдадым да. Жап-жаш врач. Кабагым кашым дебей тастайып турат да. Бүт кыргыз элинин астында бир уялып да койбой турат. Мына бет деген калган, бет деген бетон болуп калган врачтар иштейт экен да. Бизнес-центр болуп калыптыр ал жер. Мен ошону бүгүн, министр сүйлөгөнгө көмеңиз, моралдык укугуңуз жок деп айтайын деп келдим, чынын айтканда. Бир жап-жаш мугалим, врачы. Чынында мына биз баягы бүгүн мына берген маалымат дем 6 мыңдан ашык жылда деп ооруйт деп жүрөт. Андан да көп. 10 миң деген киши онкологиялык оору менен ооруп атат. Ар бир семьяга кирип келди бул ооручу. Боор оорусун алгыла, бөйрөк оорусунун рагын алгыла. Бул бир апаат болду. Бул бизге бир согуштай болуп кирип келди да рак бизгечи. Мен профилактика деген нерсени дайым айтып келем де Эдил Жолдубаевич, оорунун астын алалы профилактика мына миллиард акча кетип атат. Биринчиден мамлекетке бюджетибизге, экинчиден элдин өмүрү мына жылына 3,5 миңден өлүп атат дейт. Андан көп өлүп атат керек болсочу. Андан да көп бизге статистикага түшкөнү, түшпөгөн канчасы айыл жеринде билесиздерби? Врачка келбей отуруп эле бүт 4-нчи стадия болуп туруп эле отурган жеринде эле томолонуп каза болуп калган кара-картаңдарыбыз көп болуп атат. Аларды караганда эч ким жок, аны текшерген да врач жок, профилактика жок. Ушуну айтсаң эле жана сүйлөгөн нозу жаман болуп атабыз да, чынындачы. Душман көрүп калат ошол министрлерчи. Элибизди кырып алабыз ушинтип отурсакчы. Бул кырылып атат. Анан 119 миң менен пара менен кармалып отурат. Бул эмне деген жаш врачтарыбыз. Анан экинчиден химиотерапияны Кыргызстандан эмес, Турциядан алган мына 2-3 стадиядагы ооругандар барып химиотерапияны 7 жолу, 10 жолу алдым дейт. Жакшына болуп, өздөрүн жакшы сезип сакайып. Бизде 4-5 жолу эле алганда химиотерапияны мына Жылдыз Эсенбековна сапаты начарбы деп атамын да. Ушундай жанагындай акыбалга келишип көтөрө албай, химиотерапияны көтөрө албай канчасы каза болуп атат да. Bizde ошол врачтардын сапаты дагы, врачтардын адистиги дагы, анан биздеги ошол препараттардын өтө сапатсыз келип атабы деп. Ушунун бир чоң жыйын кылып, коңгуроо бир кандай кылабыз, бир чоң бир жыйын өткөрүп ушуну бир колго алыңызчы. Мен ушуну мына өзүңөр келдиңер сурамайын деп атам. Препараттардан кетип атат. Анан жанагы эмени химиотерапиянын берүү методикасы эскиби билбейм, Жылдыз Эсенбековна. Эмне үчүн биздин арабызда деле барып мынча жол алып келдим, бирок жакшы сезип келдим деп анан ушул жак бул жакта алгандар ушунчалык оор көтөрүп атат да. Муну да алдын алышыбыз керек эле. Мен министрге ушу боюнча да айтайын, суроо берейин деп келдим эле, атайынчы. Министр мындай оор маселеде өзү келиш керек эле да, чынында мына күн тартибинен алып койдуңуздар, кандай кылабыз? Ушу жалпыбызды чакырсаңыздар, ана муногу аялдардын айрыкча жатын рагы, эмчек рагы күч алды да. Өтө күч алды, өтө. Мына 5 миң аялды биз 12-жылы, 13-жылы 5 миң аялды текшертиргенибизде 10% чыкканда биз ошо 5 миң аялга эле баягы эме жүргүзгөнбүз региондордон. Мен анда вице-премьер кезим эле жүргүзүп анализ кылып көрөлүчү деп 5 миңден 10% чыккан. Жөн эле билбей, өздөрү билбейт. Ооруп калганынчы. Бүгүнкү күнү канча процент жүрөт элдин ичинде аялдар. Bir жылда bir көрүнбөйт айыл жеринде аялдарчы, ошол жана маммологиялык текшерүүдөн өтүшпөйт. Ошон үчүн бул маселени бир чоң бир маселе кылып коңгуроо кагып көтөрбөсөк, бул мындай оорунун согушу да бул жөн элечи. Элди кырып коебуз. Ошон үчүн сиз бир күн тартибине коюп, бул маселеде келиңиз, эми жогорку кеңештин депутаттарды жек көрөсүз. Мен абдан жакшы билем аны. Сүйлөй берет булар бла-бла. Сүйлөп калат деп сиз дайыма ошондой немеңиз ошондой. Мен тиги сиз туура кабыл алыңыз. Жалпыбыз биз эми элдин өкүлүбүз. Биз жөн эле сүйлөп калгыч киши эмеспиз. Артыбызда канча добуштар менен келген депутаттар. Ар биринин артында эли бар. Ушу элдин атынан сүйлөгөндөн кийин туура кабыл алып биргеликте ушу маселени көтөрүп чыгалы деген сунушум бар да мен.